Акчалар боюнча ушу кумтөрдү айта турган болсок, 2020 жылы бир жылда мамлекеттик бюджетке 18 миллиард 204 миллион сом төлөнгөн. 2021 жылы бир жылда 22 миллиард 942 миллион сом киреше кирди. Ал эми 2022 жылдын 10 айында бүт недра акыны бардык болгон төлөмдөрдүн баарын эсептесек, анда 39,6 миллиард сомдон ашты. Кумтөр алтын кени толугу менен бизге, урматтуу коллегалар, өттү. 5 арбитраждык соттордун баары жабылды. Америкада, Европада дагы мындан ары юридикалык жактан толугу менен биздин карамагыбызга өттү. Бир эле мисал келтирип коеюн. Депутаттык комиссиянын төрагасы болгондо муну айткам. 2010-2021 жылдар 11 жылда болгону 90,8 миллион доллар же 5,3 миллиард сомду биз дивиденд катары ала алганбыз. Ал эми 2022 жылдын 10 айында эле кумтөр кенинен салык жана салыктык эмес жана келишимдерге каралган төлөмдөрдүн көлөмү 26,5 миллиард сомду түздү. 2021 жылы 10 тонна алтын алдык, ал бизде турат. 2022 жылы 17,2 тонна алтынды дагы өзүбүздүн кампаларыбызга сактайбыз деген биздин расчетторубуздун бар.